Каныбек Османович, сизди ушул жаңы кызматыңыз менен дагы бир жолу куттуктап коеюн. Рахмат. Анткени бул азыркы келген учурдагы сиздин ушул кызматыңыз өтө оор учурда келдиңиз. Анткени бул кыргыз тилинин маселеси, бул бүгүнкү же кечинки маселе эмес, жылдап келаткан маселе. Бул кыргызда айтат го, баштын көзү жүз, жүздүн көркү көз, ооздун көркү тил, тилдин көркү сөз дейт. Кыргыз эли сөзгө бай, макалга каптуу, санжыралуу адам болгон. Булар айтса сөздү уюлтуп ачкан адамдар болгон. Кийинки кезде байкасаңыз, ушу адамдарыбыз бизге баягы жоголуп кетти. Бул да болсо мен ойлойм өзүмдүн байкоомдо. Биздин кыргыз тилибиздин баягы өчүп, баягы өксүп бараткандай сезилет да. Мен айтпадым, бул бүгүнкү эле же кечинки жумуш эмес, баягы маселе бул 30 жылдап маселе болуп калды. Бул менин айткан оюм боюнча болуп атат да. Мына сиз ушул жерге келип көрүп отурасыз, баарын көрүп отурасыз. Мына президент сизге чоң ишеним көрсөтүп, ошол жумушка дайындап жатканда бул Садыр Нуркожоев дагы бир өзүнүн каалоо тилегин айтып, кээ бир тапшырмаларды, талаптарды койсо керек деп ойлойм. Ошондон баштасаңыз. Ошондой болду. Рахмат. Биринчиден мен ушу кепке тартканыңыздарга рахмат. Анткени өзүңүз айтпадыңызбы? Бул чындап абдан маанилүү. Керек болсо биз үчүн, кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өтө маанилүү, биринчи орунда турган маселе бул. Мен башынан эле бир айкындык киргизип коеюн. Мен Осмоналиев Каныбек, физика математика доктору, профессор, мен өзү физикмин. Анан ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Физик кантип келип калды? Андай мындай бир касиеттери бар, ашыкча бир эмелери бар. Бул суроону мен өзүмө да бердим ичимен. Анткени мени биздин өлкө башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаров 30 апрелде чакырып, мен күтпөгөн эле жерден ушундай сунушту берди. Эми ал киши өлкө башчысы. Ал өлкөнүн бардык тармактарын ошол мамлекет башчысы катары ошондой өзгөчө бир көз менен карайт. Албетте мен өзүмдүн оюмду айттым. Айтсам мага ынанарлык түрдө дагы бир топ сөздөрдү айттым. Мисалы үчүн, мына акыркы 30 жылда кыргыз тили, мамлекеттик тил макамын алгандан бери абалы бир жакшы жак түздөйт эле, мындай бир өнүгүп кетпегендигин абдан кейип отурду да. Анан ошондо дагы башкача бир жагынан киреличи бул кадр маселесине. Биринчи кезекте анча-мынча уюштуруучулук жөндөмү бар. Ал кишинин айтышы боюнча менеджерлик касиети бар. Анан эң башкысы тажрыйбалуу. Балким окумуштуулугу дагы ашыкча болбостур дегендей ой менен анан менин кандидатурама токтолгондугун айтты да. Анан мен макул болдум. Өзүңүз айткандай абдан кооптонуп, абдан чоң жоопкерчиликти мойнума илип макул болдум. Анан сөзсүз эле өзүнүн өзгөчө талаптарын койду. Биринчи эле талап, эмне үчүн 30 жылдан бери биз баягы расмий иш кагаздарын кыргызча сүйлөтө албадык. Ошо кыргыз тилиндеги расмий иш кагаздары эмне үчүн зарылчылык маанайды түзгөн жок. Болгондо да бийликтин бардык бутактарында айыл өкмөттөрүнөн баштап президенттин администрациясына чейин деген сөз болду. Аткаруу бийлиги, сот бийлиги, тиги жогорку кеңеш, парламент, ошолордун баардык мүчүлүктөр болуп аткан эми Тынчтык мырза экөөбүз деле көрүп, угуп, сиз журналист катары, мен окумушту катары кейип, кээде күлүп, кээде кайгырып келбедикпи? Вот ушуга, ушул абалды оңдоого менимче президент абдан катуу киришкендей. Ошол иш кагаздары. Андан кийин көрнөк жарнактар бул ошонун эле баягы турундусу катары кетет. Эгерде биз иш кагаздарын жакшы жолго коюп, аткаруу бийлигин, сот бийлигин, парламентти кыргызча сүйлөтө алсак, анда калгандар ошонун изи менен кете берет. Бирок биз андай кылбай жатпыз да. Эмне үчүн бала бакчада балдарыбыздын тили орусча чыгып атат, орус тилинде. Эми мен түшүнөм. Биздин конституцияга ылайык ошол эле мамлекеттик тил менен катар эле расмий тил деген дагы статус бар, ал орус тили. Бирок акыркы конституцияда мен ошо Конституциялык кеңешменин мүчөсү болгом, активдүү иштедик. Ошол эки макам калды, эки тилде, кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили расмий тил. Бирок дагы үчүнчү тилди значит билүү, тандап алуу эмеси да мүмкүнчүлүгү да кирди конституцияга. Эми ал негизинен англис тили болот го. Андан кийин
ki mesele prezident tarafından koyulgan. Bul ошол 30 жылдан бери, 30 жыл мурун кабыл алынган ошол мамлекет тил жөнүндөгү мыйзамдын эскиргендиги абдан катуу айтып отурду ал киши. Ушуну жаңы болгондо дагы катардагы мыйзам эмес, конституциялык статустагы мыйзам бул өткөрүү жөнүндө тапшырма берилген экен. Мурдагы бийлик тарабынан эле берилген экен, бирок эмнегедир эмдигиче кабыл алынбай келиптир. Мен келип эле ушул жамаат менен таанышкандан кийин ушул эки маселени жамааттын астына койдум. Азыр ошонун үстүндө катуу иштеп жатабыз. Мен ушул 12 майдан бери расмий түрдө ишке киришип атам. Чынында эле абал мен күткөндөн да оор экендигин көрүп атам. Күндөн күнгө сүңгүп кирип, ар кандай кагаз иштерин, анан кийин тиги жамааттын мүчөлөрү менен сүйлөшүп, анан кийин айрыкча сырттан келип кабар алып, мага баягындай ийгилик каалап келген окумуштуулар келип атышат, мамлекеттик ишмерлер келип атышат, айрыкча тажрыйба алуу мурдагы чиновниктер келип атышат. Отошулордон кийин менин кооптонуум жана жоопкерчилигим дагы 10 эсе өстү да. Ошондуктан мен азыр өзүм физик экенимди унутуп деле калдым. Болбосо ал менин каным, жаным менен бир. Вот ушул болгон интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн баардыгын ушул ишке бурууга азыр далалаттанып киришип отурган кезим да. Жакшы. Сиз айтсаңыз, мына азыркы учурда эмчинайдыктан бир өксүп, өчүп бараткандай деп сезгени. Бул кыргыз тили ушу 30 жылга чейин баягы кыргыз тили өнүксүн, өссүн дегени менен мамлекет тарабынан көптүрөөк көңүл бурулган эмес да. Ошон үчүн ушуга келдик. Мына өзүң билип атасыз, ар бир жазган каттар, тиги мамлекеттик деңгээлге жазылган каттар каталар болуп атат. Өзүңүз жазып көрүп атасыз. Баракелде, туура айтып атасыз. Ооба. Ката болуп атат да. Анан мен бир нерсе таң калтырганы, ушул бизде закон жазылган, бирок ошону бийлик кызматкерлери, ар бир мекеменин жетекчилери аткарбай жатпайбы? Мына менин баягы көйдөнүмдөгү суроону бердиңиз да. Мен сизге могул эмени көрсөтөйүн. Мен келип талап кылып, ушуну мындай алдым. Бул расмий материал деп койсок болот. 22 ушу үстүбүздөгү жылдын 1-кварталына салыштырмалуу могул маалымат. Караңыз, президенттин администрациясынан, министрлер кабинетинен, жогорку кеңештин мекемелерге кеткен документтерди даярдалган тили боюнча маалыматтар. Бул жерде негизинен эки тилде берилет. Ореки кызыл сектор бул мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде. Болгону баардык массивдин 27,2%-ын түзөт экен. А бореки көк бул расмий тилде, орус тилинде бул 69,8%. Анан эки тилди аралаштырып бергени, кыргызчада, орусчада берген болгону 3% түзөт экен. Эми ушундан эле көрүнүп турбайбы? Биздин өзүбүздүн ушу жогору жактан баштап, ошо бийликтин 3 бутагынан баштап тилге кандай эме болуп атат, мамиле болуп атат. Бул абдан ойлоно турган маселе. Болгону дагы бир жолу кайталайм, мамлекеттик тил 27,2%. Ким бизге жолтоо болуп атат? Осу мына 30 жыл өттү деп көбүстөн азыр айтып атабыз. Анан мен бунун баягы ички структураларын изилдей баштадым. Министрлик, ведомстволордун иш кагаздарынын пайыздык көрсөткүчү. Мына караңыз. Эми албетте ар бир министрликтин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мисалы үчүн биздин эң алдыңкы тилге күйөйт деген министрлигибиз билим берүү жана илим министрлиги. Бореки көк расмий тилде. Бул расмий тилде 67,8%. Ал эми ошол эле министрлигибиз кыргыз тилинде жазган каттардын баардыгы болгону 22% түзөт экен. Ошондой эле көрсөткүч саламаттык сактоо министрлигинде айырмасы анча деле жок. Ошондой эле көрсөткүч бир аз көтөрүлүптүр. Бул эми алда өзгөчөлүк маданият министрлиги. Мында тиги биз эметкен талап бир 40%га жакын экен мамлекеттик тил. Бул бир аз дурус. Анан караңыз, экономика жана коммерция министрлиги. Буну түзүп атпайбы? 89% расмий тилде кетип атат. Каттардын баардыгы, баягы иш кагаздардын баардыгы. Андан кийин финансы министрлиги, тышкы иштер министрлиги, булар дагы баягы өзгөчөлүктөрүнө жараша. Айланайындар, тышкы иштер министрлиги деле катты башка мамлекеттерге кыргызча жазса эмне болот эле? Алар баардык дүйнөнүн бар тилдерине которгонго кудурети жеткен өздөрүнүн ресурстары бар.
Мен баарына күйгүзгөнү Тынчтык мырза, Бишкек, Борбор калабыз Бишкек. Анын 2 институту бар, мэрия, андан кийин шаардык кеңеш. Караңыз. Бишкек шаарынын мэриясынын каттарынын 69 дээрлик 70% расмий тилде кетип атат. Мамлекеттик тил 29%. Баарынын эмеси мени күйдүргөн деп ачыгын айтам. Бишкек шаардык кеңеши рекорд 92,9%, 93%. Вот ушундай мамилелерден кийин анан кийин моундай диаграмма келип чыгып атат да. Ооба. Эми ушул аймактардын баарын изилдетишиптир. Менден мурдагы башчылар бул абдан жакшы иштер жасашыптыр да. Анан бирок биз муну үчүн ачык айтпайбыз. Мына 3 облус, анан кийин 1 Ош шаары изилденген экен. Ошондо деле, бир эмеси кызыгы. Эмнеси болсо дагы мамлекеттик тил мындай басымдуулук калат экен. Мисалы үчүн Ысык көл облусунда, Жалал Абад облусунда, Ош областында, Ош мэриясында мынау бир топ жакшы көрсөткүч. Анан тилди окутуу, болгондо сапаттуу окутуу, аны жайылтуу боюнча мамлекеттик эмес болобу, жогорку окуу жайларынын өзгөчө орду бар деми. Биздин келечегибизге адистер ушул жерде даярдайбыз. Мен өзүм өмүр бою ушул эмеде иштеп жүрөм, өзүм деле көрүп жүрөм. Мисалы үчүн мен физик катары, мен физикадан кыргызча окуйм. Бирок кыргызча окуй албагандар да толтурат. Аны аралаштырып окушат. Бирок мен мындай болот деп ойлогон эмес. Мына караңыз. ЖОЖдордун пайыздык көрсөткүчү. Ошол эле мына көк мамлекеттик тил, кызыл расмий тил. Ооба. Биздин флагманыбыз болгон Кыргыз улуттук университети 75% орус тилинде окутушат экен. 75%. Анын ичинде математика бар, физика бар, география бар, башка нелер 75%. Мындан кандай жыйынтык чыгарсак болот? Демек көп кыргыз тайпаларында орусча окута беришет экен да, физиканы, математиканы. Кыргыз тилинде болгону 25%. Мен ойлоп атам, бул негизинен кыргыз тил филологиясы факультеттеринде ошолор менен баягындай мындай интерполяция кылып коюшкан да. Ошондой эле көрүнүш Скрябин атындагы агрардык университетте, ошондон да начар көрүнүш бизнес жана социалдык өнүктүрүү академиясында, бул эми жеке менчик болсо керек. Тыныштановда мени кубандырган, мына көрдүңүзбү мына немелерде, региондордо Ысык көл эмесинде университеттин 65%. Ахунбаев атындагы Кыргыз медицина академиясында мен бул да кубандырып атат, 45-55%. Мына таң калтырып атат да мен, биздин флагман таң калтырып атат. Ошмуда вот мына абдан жакшы көрсөткүч, карасаңыздар. Эгерде кыргыз тилине күйө турган болсо 86% Ошмуда кыргыз тилинде окутушат экен. Бирок иштесе болот экен да. Вот ушунун баардыгы ошо министрдин көзөмөлүндө болуш керек да. Жыйынтыктап айтканда мен бир нече жыйынтыктарды монтип жазып койдум да. Мекемелерде иш кагаздарынын 7%-дан 30%-ы гана мамлекеттик тилде жүргүзүлөт экен бүгүнкү күнү. 7%-дан 30%, ашып барса 30%, аны 7%-га түшкөндөр да бар экен да. Аймактарга салыштырмалуу Бишкек шаарында башкаруу органдары өз ишмердүүлүгүнүн басымдуу бөлүгүн 70%-ын расмий тилде жүргүзүшөт бүгүн. Бишкек айрыкча. Башкаруу органдарынан, министрликтерден аймактарга, жерлерге, билим берүү мекемелерине корреспонденциялар, тапшырмалардын 70%-ы расмий тилде жиберилет экен. Ошол эле өкмөт үйүнөн, ошол эле жогорку кеңештен, ошол эле сот органдарынан ошол айталы Чаткалга, Алаукага, тиги Ак сууга, Ат башыга орусча жөнөтүлөт экен да. Ошо өзүнчө эле бир баанда стереотип болуп калган да. Же жалкоолонуп атабызбы, же тоотпой атабызбы? Менимче экөө тең бул жерде болсо керек. Документтердин түп нускалары алган расмий тилде даярдалып, андан кийин гана кыргыз тилине которулат. Биринчи орусча жазылат орус тилинде, анан кыргызча которулат да, анан кийин баягы биз байкап аткан каталардын баардыгы стилистикалык каталар да ошондон келип турат. Эми пунктуациялык каталарды айтпай эле коелу. Ошондой эле туура эмес ката жазылган сүйлөмдөр жана расмий тилде жазылган текст менен кыргызча котормосу дал келбеген учурлар арун колдонулат. Мен ушул жерде дагы бир нерсени кошуп кетким келет. 2020-жылы күзүндө конституциялык реформа болуп, конституциялык кеңешме болду, түзүлдү президенттин жарлыгы менен. Ошого мен дагы мүчө болуп кирип, ана бир 3 ай иштебедикпи? Эсиңиздеби? Баягы президент шайлоонун алдында ызы чуу жүрдүк го. Тиги парламенттик эмеде президенттикке өтүп, элдин талабы ошондой болгондо 5-6 октябрда баягы элдик толкунуларда. Ошондо биз катуу турдук, бир 50дөй киши.
катуу туруп, эми биринчи жолу кыргызча жазалычы конституцияны деп, анан кыргыз тилинде жаздык. Мурун жазылып келген, ошо кыргыз тилин эмеге алдык. Андай негиз кылып алдык дагы, ошону жаздык. Мына бүгүнкү конституцияда ошолдой баягындай одоно эмелер каталар жок тилдердин ортосунда, одоно каталар. Айрыкча кыргыз тили редакциясында, кыргыз тили боюнча экспертизаны өткөрдүк, жазса болот экен да. Менимче мына биздин улуттук комиссиянын алдында биринчи кезекте ушул нерсе турат. Мына бүгүнкү күнү биз жаңы мыйзамдын долбоорун даярдап бүттүк. Ал дагы ошол конституциялык статуска ээ. Бул да биринчи жолу биринчи кыргыз тилинде жазылып атат. Ушундай абал. Жакшы. Каныбек Смаилович, айтсаңыз, мурунку бизде конституцияда мындай бир көрсөтмө бар да. Мамлекеттик бийликке, мамлекеттик кызматка кыргыз тилин билгендер алынат. Же болсо баягы экзамен түрүндө өтөт деген болгон. Бирок ал ошол 2021-жылы эле күчүнө кирмек эле, менин билишимче. Ушул аткарылган жок. Же бул кандай деп түшүнөбүз? Эми баягы мыйзамда туура жазылып, ал деген элдин элегинен өтүп, анан жогорку кеңештен өтүп, президент кол коюп күчүнө киргизген мыйзам абдан жакшы эле. Эми анча-мынча жактары эскирген, эми анын жаңы редакциясын жазып атпайбызбы? Кептин баардыгы туура айтасыз, аткарышта экен да. Кептин баары аткарышта экен. Биз дагы эле баягы эски адат боюнча ушундай аткарууга келгенде эле мококтук кылып, көңүл коштук кылып, анан кийин эң башкысы дагы эле баягы кыргыз тилинин анда мындай жашоонун көп жактарына жөндөмсүз экен деген бир болбогон түшүнүккө жетеленип алганбыз да. Мына мен өзүм физикмин, өмүр бою орусча, анан кийин аны которуп англис тилинде чет мектептерде которуп жүрдүк. Эстин учурунда бизде андай шарт жок болчу. Анан бирок мен аракет кылдым. 2 том Альфред Нобель жана физика деген кыргызча илимий популярдуу китеп жаздым. Эми ажак жагы 20 жыл жазылды бул китеп. Бирок бара-бара кыргыз тилин эмегенси бай экен деген, өзүнчө эле океан экендигин мен сездим да. Ошон үчүн 20 жылга созулуп кетти бул китептин жазылышы. Көлөмү чоң китеп болду эми 2 томдук. Бирок улам жазган сайын, улам аракет кылган сайын кыргыз тилинин бир кичинекей эле бир 5-10% эле колдонуп жүргөндөй сезилди магачы, колдонуп жүргөнүбүздөй сезилди. Бул эми түпкүрү терең түрк тилинин эмесинде турабыз да биз. Көрдүңүздөрбү? Демек академиялык изилдөөлөр өзүнчө, бирок кептин баардыгы туура айтасыз. Аны колдонуп, ошого баягы эле эмебиздин баарын, житибиздин баарын жумшап, анан катуу талап менен ушул ишти мындан ары алып кетсек, биздин кыргыз тилибиздин бактысы темел укмуш ачылат да, мен буга көзүм жетип эле турат. Анан ошо бак жетекчилер жөнүндө айланайын. Жетекчи деген эки тилди тең алып кеткен жетекчи, абдан ийгиликтүү жетекчи бүгүнкү күндө. Кыргыз тилин, анан кийин орус тилин. Бирок мен көрүп эле жүрөм, же кыргызча жаза албайт, же орусча жаза албайт, же кыргызча сүйлөй албайт, сабаттуу, же орусча сүйлөй албайт. Бирок ошолор көпчүлүктү түзүп атат да азыр чиновниктердин армиясында. Вот президент ушуну баса белгилеп айтып атат да. Өзү сабаттуу киши, билимдүү киши эки тилде жазат. Бул адамдын физиологиялык баягы жөндөмүнө эле туура келет. Өзү окуучулар изилдөөсүнө салыштырмалуу жаш балдарыбыз 3-4 тилди кеңири эле үйрөнүп алса болот экен. Биз эми ошонун ичинен келип өзүбүздүн кыргыз тилибизди окутуп атпайбызбы? Туура айтасыз. Ошондуктан биз ошол чиновниктердин алдында бийликтеги айрыкча төмөнкү, орто жана жогорку ошол тизмектеги чиновниктердин алдына маселени абдан катуу коюп атабыз. Кыргыз тест деген өзүнчө баягы тесттен өткөрүүчү борбор ачылган экен. Ошону Садыр Нуркожоевич былтыр эң туура кылып 2021-жылы 28 июлда өзүнүн жарлыгы менен ушу биздин комиссияга ошо кыргыз тест өткөрүптүр. Кыргыз энциклопедиясын өткөрүптүр. Анан айрыкча мына сиз эми журналист катары түшүнөсүз, терминкомду өткөрүптүр бизге. Анан окуу борборун өткөрүптүр. Терминология жөнүндө бул өзүнчө түйшүктүү. Терминдерди карап туруп кээде күлкүң келет, кээде ыйлагың келет. Ким кандай терминди колдонот? Эч кандай унификация жок да, баягы типтештирилген, мындай жалпы кабыл алынган терминдерибиз дагы эмдигиче мындай типтештирилген экен да. Иши кылса менин алдымда, биздин жамааттын алдында абдан чоң жоопкерчилик түйшүктүү иш турат да. Рахмат. Мен бир аңыз айтайын, менче кыргыз эле шуну уксап түшүнөт деп ойлоймун. Илгерки заманда бул калмактар келип
малчы кыргызды түн ичинде кармашат да. Кармагандан кийин байлап туруп, сен кимсиң дейт. Мен кыргызмын. Кыргызсыңбы? Жалгыз кыргыз экен, айтып барбасын, малын ал деп чыккыла мына башын кесип салгыла дейт. Аны ошондо байланып жатканда айткан. Улусат берчи, биздин бир ырыбыз бар. Ошону ырдап коюп берсем арманым жок дейт. Ырдай бер дейт. Ал манасты айтып келет. Айтып атат, анан качан бүтөсүң дейт. Ой, мен жаңы эле баштадым. Муну бир 2-3 күн жөн эле айтабыз десе, ошондо деги калмактыкан айткан экен. Ай, бул кыргыз деген байыркы эл. Сөзгө, ырга, баягы эмеге, санжырга бай эл турбайбы? Биз муну кантип өлтүрөбүз? Кантип тилин кесебиз? Муну менен дос болуш керек деген экен. Эми ушул сөзгө эле мисал келтирейин да, көрдүңүзбү? Ушундай бай тилибизди баягы илгери жаңыдан баягы кыргыз тилин өнүктүрөлү деп келгенде, кыргыз эмес улуттагылар бизге сөздүк бергиле, бизге уруксат бергиле, шарт түзүп бергиле. Шарт түзүп бергиле деп айтты эле. Азыр болсо 30 жыл өткөндөн кийин биздин киргиздер ушинтип айтышы мүмкүн да. Шарт түзүп бергиле деп айтышы мүмкүн да. Биз ушуга жетип калдык да. Биз антип отурсак, биз бул тилибизди, маданиятыбызды сактай албайбыз. Анан мен айткым келет, урматтуу замандаштар. Бул кыргыз дили, маданияты жеке эле Каны Осмоновичтин милдети эмес. Ал баарыбыздын милдетибиз. Эгерде биз түбүбүздө кыргызбы десек, биз ошо кыргыз салтын, каада салтын кармап, биз чогуу жапа-тырмак көтөрүлүп, бириштик кармашыбыз керек болуп атат да. Туура, эң туура айттыңыз. Мен сиз менен толугу менен кошулам. Анткени жалгыз сиздин милдетиңиз эмес. Бул абдан кыйын учурда келип атат. Мени бир нерсе ынандырып турат. Биздин мамлекет башчыбыз, президент ушуну адекваттуу түрдө түшүнүп, абдан баягындай бир чечкиндүүлүк менен киришип аткандыгын мен сезип келдим кечээ. Мен ошон үчүн келдим мына орунга. Болсо турмуш өтө өрмөк, мен абдан маанилүү илимдин алып жүрүүчүсүмүн. Бул физика азыркы күндөгү эң алдыңкы илим. Бирок физиканы деле таштабайм, бирок мен физиканы кыргызча сүйлөтөйүн деп келдим бул жерде. Математиканы кыргызча сүйлөтөйүн деп келдим. Эң туура айттыңыз. Биз буга жапа-тырмак киришпесек, мынакей сиздер журналисттерден баштап президентибизге чейин, мектеп окуучулары чейин, анан бала бакчада балабыздын кызын тилин кыргызча чыгарышыбыз керек. Туура. Анимациялык, баягы мультипликациялык фильмдерди кыргызча тартып, кыргыз тилинде. Менимче алдыда эбегейси чоң океанда иш турат. Бирок баягы кыргыз элим айтат го, көз коркок, кол баатыр дейт. Ошентип киришүү жолу менен гана биз илгерки байыркы, эң бай нускалуу, терең мазмундуу философиясы кенен тилибизди элибизге сиңирип, бизден башка элдердин алдында мындай бир өзүбүздүн татыктуу ордубузду сөз сөйлөйбүз. Мен буга көзүм жетип эле турат. Рахмат, Каны Осмонович. Мен ойлойм, сиздин баягы деңгээлиңизди дейбизби, көрүп туруп президент деле түшүндү. Сиз өзүңүз дагы баягы өтө кандай десем, тартипке катуу ишсиз. Тартип болуш керек. Тартип болуш керек. Мен ойлойм, мына ушул жерде сиз алып чыгат деген бир чоң ишеним бар да. Эми сиздин астыңызда көп эле кишилер болот, тоз болот, ал болбой койбойт деңизчи. Бирок ошондо деле сизге ишеним чоң. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Дайым эле ушул эл арасында эл менен чогуу болуп, элдин батасын алып жүрүңүз. Бардык жакшылыкты сизге. Рахмат, сиздер дагы биздин жаныбызды койбой, тынч алдыра койбой, тез эфирге чыгарып, элге ушинтип көрсөтүп турсаңыздар, анан кийин баягы мен айткан жапа-тырмак маселеси өзүнөн өзү иштей баштайт. Рахмат. Рахмат сизге.